мурда аябай материалист айым болчумун. Акчанын артынан кууган, байлыктын аркасынан кууган, канчалык иштесем дагы, канчалык аракет кылсам дагы, ары тартсам деле, бери тартсам деле жетчү эмес да. Анан ушул нерсенин тамырын табуу үчүн ушул психологияга, саморазвитияга келип, эң негизгиси эзотерика боюнча аябай кызыгып баштадым. Эмне үчүн үйлүү боло албай жүрөм деген суроо барып барып эле эмне үчүн бул жашоодо өз ордумду таба албай жүрөм деген суроого айланды да. Көрсө биздин жан дүйнөбүздүн да өзүнүн үйү болот экен. Ал эми бул денебиздин дагы өзүнүн бул жер бетинде орду болуш керек экен да. Көрсө менин жашоомдо мен өзүмдүн ордум болгон эмес экен, өзүмдүн сөзүм, өзүмдүн оюм, жеке пикирим бир адам катарында ордум болгон эмес экен да. Баары бир үйлүү болсоң деле кимдир бирөө келип киришет, акчалуу болсоң деле, мисалы бизнес ачсаң деле баары бирөө келип туруп жеке жашооңо кирише берет. Ушундай түшүнүктөр бар экен да. Акыр аягында баары бир үйлүү болгонуң менен бирөө сенин ошол үйүңө келип деле ызы чуу чыгара берет, анда эмне кереги бар деген установканы мен өзүмдүн ичиме киргизип алыптырмын. Ошонун үстүнөн проработка кылып көп жылдар бою иштегенден кийин бул суроонун, бул проблеманын тамыры баары бир өзүбүздүн ичибизде жатканын түшүндүм да. Мен айымдарды өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштегиле деп айтат элем да. Себеби ар бир жаралып жаткан суроо биздин сырткы факторлордон улам, кандайдыр бир окуялардан улам бизге бир блок же установка болуп кала берет экен. Ошондуктан мен сиздерди Кыргызстанда биринчи жолу болуп жаткан Менин үйүм курсуна чакырам.